Илгери, Ақтан, Айжарық, анан Токой баласы баратып, бир жарадар бүркүттү таап алышат. Оми карагылачы, жарадар бүркүт. Аңчылар атса керек. Бул байкушка жардам берип коюш керек го. Жебесин чыгардым. Бирок муну бул жакка калтырбаш керек. Уча албай турбайбы, ачкадан өлүп калат. Эң туура айтасың, Токой баласы. Боз үйгө алып кетип дарылайлы буну. Боз үйгө алып келип алып, эт, суу берип, койдун майын дарылоо чөпкө кошуп, канаттарын шыбашат. Бир нече күндөн кийин канаттары күч алсын деп бүркүттү көтөрүп алып, алмак чуркашат. Анан дагы көп күн күчтүү тамактан берип, бүркүттү дарылашат. Бир топ убакыттан кийин бүркүттүн канаттарына күч кирип, бүркүт айыгып кетет. Бир жолу боз үйдө отурса, бүркүттөн от чыга баштайт. Ами карагылачы, бүркүт менен эмне болуп атат? Бул башка канаттууларга окшобогон сыйкырдуу бүркүт го. Боз үй күйүп кетпесин, эшикке алып чыгайлы буну. Канаттары от чыгарып атат. Ысыгын айтпа. Көзүңөрдү жумгула. Карагылачы, таң алыштуу. Эй, тентек балдар, мен баарын көрдүм. Жоготкула бул бүркүтүңөрдү. Антпесеңер бүт боз үйлөр өрттөнөт. Макул. Карасаңар, ушундай да болот экен, ия. Кош бол бүркүт. Башка сени кармай албайбыз. Көрдүң го, тил уктук биз. Жакшы бар бүркүт, буйрса дагы жолугарбыз. Учуп келип тур бизге. Ошентип бүркүт учуп кетет. Ошол жылы жаз келбей, жарым жыл кыш болуп туруп алат. Чөп жок, мал кырыла баштайт. Эмне кылабыз, аксакал? 6 айдан бери жаз жокко, чөп жок, малыбыз кырылып атат. Биздин жер менен эмне болуп атат? Өзүм билбей жатам эл журт. Кара чаш деген тоо периси бизге жазды жиберип турчу. Быйыл бирок жиберген жок. Балким бир кырсыкка түшүп калды. Чоң атабыз айтып аткан кара чаш деген тоо перисине өзүбүз барып келбейлиби? Балким ага жардам керек. Макул. Ошентип Актан, Айжарык, Токой баласы куржунун көтөрүп алып жолго чыгышат. Кечке жакын чарчашып, бир үңкүрдү таап алып, от жагышат. Анан ушул үңкүргө Токой чалы келе калат. Ай балдар, кара чач таштуу дөөгө чыкпай койсо, ал анын жүрөгүн музга айлантып салды. Ошол үчүн биздин жерге жаз келбей жатат. Азыр мен силерге кара чачка кантип жардам беришти айтып берем. Бул сыйкырдуу гүл. Кара чачтын жүрөгүнүн жанына апарсаңар,
Бул гүлдөн от чыгып, кара чачтын жүрөгүндөгү муз ээрип баштайт. Ошондой эле кара чач өзүнө келип, биздин жерге жазды жиберет. Болуптур токой чалы. Ошол түнү балдар үңкүргө конуп калышат. Уктуңарбы? Бул ким болду экен я? Силер бул жакта туруп турула, мен барып карап келейин. Киш биздин исибиз менен келатыптыр. Силер бул жака жашыңла, а мен аны азгырып тоо жака алып кетейин. Мага баары бир жетпейт, макул. Ушул тойлордо биринчиликти алып жүргөн Актан тайгандай чуркап тоо жака кетет. Анын бир асканын кырына чыгып алып, иши жегишти күтөт. Ey bala, men geldim, emi can çeyim seni. Не сага? Көп убакыт жолдо болуп, бири-бирине урулуп аткан эки тоонун жанына келип калышат. Эми кантип өтөбүз бул жактан? Бизди бир пастыры былчыйтып салбайбы? Коркпогула, менин күчүм жетет. Анткени мени жолбош чоңойтконда. Азыр мен бул эки тоону кармап турам. А силер болсо коркпой эле өтө бергиле. Ошол эки тоонун ортосунан аман-эсен өтүп, кара чач жашаган жака жакындап калышат. Карагылачы, гүлдөр менен көпөлөктөр тоңуп калышыптыр. Кара чачтын жеринде кышында да гүлдөр менен көпөлөктөр болот экен. Таң калыштуу. Эй, кичинекей илбирис, биз кара чачка баратабыз. Дагы жол узакпы, я? Айтпайчы бизге. Токой менен өтсөңөр кечке жакын барып каласыңар. Бирок ал жакта чоң кулактуу дөбө бар. Жаз келбей, куштардын сайраганын укпай, ал уктабай жүрөт. Силерге кол салат, жинденип атат. Анда болсо бул токойду айланып барайлы, биз эмне ал дөөгө куш болуп сайрап берейлиби эми? Я. Жок, айланып барсак 3 күндө жетебиз. Бизде убакыт жок. Коркпой эле бара берейли. Ал дөөнү уктатканга мен бирдеме ойлоп таптым. Жолду айтып бергениңе рахмат сага, кичинекей илбирис. Сен бул жакта эмнеге турасың? Кандай жардам бере алам сага? 3 күндөн бери сүт эмелекмин. Энем аңчылыкка кетти эле, ачка болуп атам. Азыр бат эле курсагыңды тойгузуп коем. Ме, көкөрдөн сүттөн иче кой. Рахмат силерге. Аман-эсен жетип алгыла кара чачка. Жолуңар шыдыр болсун. Мейлиби? Жакшы кал, кичинекей илбирис. Мына илбирис айткан токойго келдик. Эми абайлаш керек. Колго түштүңөрбү? Жарым жылдан бери куш сайраганын укпай, жиним келип жүрөт. Азыр жинимди силерге чыгарып талап жейм. Бул куш сайрагандай эле сонун обон турбайбы? Аябай уйкум келип баштады. Кичине жатып уктайынчы. Кара чач жашаган имараты. Кара чачтын жүрөгүн мууз кылып салдым. Дагы 1-2 ай чыдасам көнөт. Анан экөөбүз баш кошуп бактылуу жашап калабыз. Азыр кичине тамактанып алып, анан кара чачка барайын. Карагылачы, бул байкуш такыр эле тоңуп калыптыр го. Жашаган жер мууз менен желе басып кетиптир. Ап кел гүлдү. Гүлдүн отунун ысыгынан кара чачтын жүрөгүндөгү мууз эрип кетет. Мен канча убакыт уктадым, я, балдар? 6 айдан бери уктап атасыз. Жүрөгүм мууздай болуп эчтеке сезбей атат. Азыр бул оттон жылып баарын сезе баштайсыз, кара чач эже. Эй, бунун жүрөгү мууз эмес беле, эмне кылып салдыңар?
Эмиби баарыңар тоңуп каласыңар. Бул жактан кетип калам деп ойлобогула. Ошол убакытта бүркүт учуп келип калат. Анын ысыгы менен жарыгына чыдабай, таштууду тоо жакка качат. Бизди сактап калганыңа чоң рахмат сага, бүркүт. Силерге да рахмат, балдар. Эми бары бергиле. Коңшуңарга жеткенче артыңардан жаз барып калат. Карагылачы, күн жылып жаз келип калды. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.